Периштенин көз жашы 6-бөлүк. Эрнис сүрөттү жакшы тартчу, кээде көргөзмөлөргө кирип карап калчу. Түрмөдө анын сүрөтчү деген лакап аты бар эле. Кокусунан кирип калды бул жолу. Бардыгын карап жүрүп, бир сүрөттү көргөндө оозун ачып калды. Ээн талаада аркасына наристе көтөрүп келе жаткан өспүрүм бала. Жүзүндө анчалык окшоштук болбошу мүмкүн, бирок турушунда, кийимдеринде, чачтарында Айдарга окшоштук бар эле. Анан калса дайыма Арукени ушинтип аркасына көтөрүп жүрчү. Аркасында кээ бир учурда уктап калчу. Нес болуп тиктеп турду. Баланы аркасына көтөрүп келе жаткан өспүрүмдүн турушунда ушунча тааныш нерсе бар эле. Сыртка чыгып кетти. Акылын токтотуп, балким көзүмө көрүндүбү деп кайра кирди. Кайра ошол сүрөттүн жанына барды. Турат, түш эмес экен. Жигит, мен бул сүрөттү ким тартканын билсем болобу? Мен билбейм. Тетиги жерде Кумар деген байке турат, ошондон сурасаңыз. Жанына жетип барып аптыга сурады. Иничек, тетиги сүрөттү ким тартканын билсем болобу? Болот. Эрнистин колдору титиреп кетти. Эрнис ички калтыроосун араң басты. Тиги киши бейкапар сүйлөп берди. Жакшы сүрөтчү чыгат, сүрөттү Сулайман Абировдун кызы тартты. Бул сүрөттү тарткан кыз ким, канча жаштарда? Билбейм, жаш кыз, 19-20 жаштарда болсо керек, студент иши кылып. Атасынын сыймыгы. Эрнистин кулагы чуулдап, акылы алдастап кетти. Жараткан, жардам бер. Балким бул Арукедир. Бир ишарат көргөз. Эгерде менин кызым болсо бир нерсени билейин, деди ичинен. Мага бул сүрөт жагып калды. Мен бул кыз менен таанышайын дегем. Өзүм да сүрөт тартам. Сүрөтчү эмесмин, бирок жаман эмес сүрөттөрүм бар. Мен бул кызды кайдан тапсам болот? Атасы менен устаканасында болот көп учурда. Өздөрүнөн сурап көрөм. Дарегин бере бер десе берейин сизге, деди тиги киши. Эрнис кайра барды сүрөттүн жанына. Көпкө тиктеп турду. Жүрөгүндө бир үмүт жанды. Курган жүрөк кабынан чыга тургандай дүкүлдөп согуп жатты. Уулум, кайдасың? Жумушта. Ата эмне болду? Билбейм, мен... Мукактанган атасы сүйлөй албай алдастап жатты. Айдардын жүрөгүнө да куру үмүт жандыргысы келген жок. Бирок ичинде бул жаңылыкты сактай албай койду. Ата эмне болду сизге? Мен сүрөт көргөзмөсүнө бардым. Анда... Билбейм, менин көзүмө көрүндүбү же окшоштургум келдиби, айтор бир сүрөт бар экен. Анда Аруке экөөң тартылгандай. Эмне деп ойлорумду билбей жатам. Сен бул жакка келе аласыңбы? Барам ата, азыр барам. Айдар дароо жетип барды. Атасы короодо турган. Экөө жетелеше жанагы сүрөттүн жанына келишти. Анда өспүрүм бала боз талаада аркасында бир кичинекей кызды мингизип алып келе жатат. Айдар ден дароо боло түштү. Бул сүрөт көп нерсени айтып турган эле. Ал алгачкы жолу тапкан 500 сомун, ошондогу көөдөнүн жарып сала тургандай сүйүнүчүн эстеди. Талаада кыйкырып, кубанып, чуркап келе жаткан Айдар ушунчалык даана элестеди ошол ирмем. Ыйлап жибере албай калтырап туруп берди. Ата, бул чын эле биз. Мен биздин айылда бир байкенин талаага суусун жыкканга жардамдашып, ал мага 500 сом берген. Эч чарчабай дикилдеп үйгө арушту жонума көтөрүп келгеним эсимде. Бул эмне? Демек, бул сүрөттү тарткан кыз Аруке. Эрте сүйүнбөйлү, деди Эрнис өзүн токтото. Ата, ким тартыптыр? Жүрү үйдөн сүйлөшөлү. Экөө көпкө отурушту. Иштеринде бир сүйүнүч бар болчу. Бирок сүйүнүчтөрүн да чыгара албай жөн эле отурушту. Сүрөтчү Сулайман Абиров деди, ооба, ошентип айтты. Компьютеринен карап изилдей баштады. Медиа магнат дешет экен көбү. Бир нече телеканалы, сайты, гезиттери бар имиш. Бирок өзү эч бир жерге интервью бербептир. Үй бүлөсү тууралуу дээрлик маалымат жок. Сүрөтүн карап туруп бир жерден көргөндөй болуп жатты. Кайдан көрдү эле бул кишини? Эмне балам, бир нерсе бар бекен? Эч нерсе азырынча. Эртең менен өзүнө барам. Кое туралы. Шектентпейли Айдар, андан көрө устаканасынын дарегин табалы. Жок, шек алдырбай эле жөн эле жолугууга барам. Сен камсанаба ата, мен бир ыңгайын табам. Эрнис уулун далыга таптады. Айдар ошол түнү такыр уктаган жок.
Таңга маал гана көз илинип кеткен экен, түшүнө Аруке кирди. Эч бир ортосунда айрылуу болбогондой жакын. Сени издебедим Баруш деп айткысы келет, бирок тамагы кысылып айта албай жатып ойгонуп кетти. Таң атпай жумушуна барды. Сулайман Абировго жолугушуу керек. Кеңсесин издеп таап кабылдамасында отурду. Тимден бир кызматкер келиптир. Сизде шашылыш жумушум бар дейт. Кирсин. Айдар чоң кабинетке кирди. Орто жаштагы адам каршы алды. Айдар кызматташуу, эл аралык долбоорду ишке ашырууга көмөктөшүү боюнча сунуштарын айтып жатты. Мен ойлонуп көрөйүн, деди Сулайман чарчаңкы. Ойлонуңуз. Баса аты жөнүң ким дедиң? Эрнис уулу Айдар. Экөөбүз бир жерден таанышкан жок белек мурун? Мүмкүн. Добушуң тааныш сезилип жатат. Балдарыңыз барбы? Деди капыстан Айдар. Эмне болду? Балким балдарыңыз менен тааныштырмын. Жок, кыздарым бар, эркек балдарым жок. Ысымдары ким? Кимдин? Кыздарыңыздын? Канчалык шек туудурбайын деген менен Айдар эмоциясын токтото албай жатты. Сулайман бейтааныш жигитти таң кала тиктеп турду. Жүзүнө караганда гана жүрөгү селт эте түштү. Көздөрү окшош эле. Асман менен бул жигиттин көздөрүндө таң каларлык окшоштук бар болчу. Эмне болду? Мени кайсы жерден көргөнүңүздү эстедиңиз окшойт. Жок, андай деле эмес. Макул жигит, сенин сунушуңду ойлонуп көрөлү, деди шашкалактаган ал. Жигиттин көздөрү куду бир нерсени издегенсип карап турду. Ордунан турду да чыгып кетти. Мүмкүн эмес, деди Сулаймандын чаржайыт ойлору. Жөн эле окшош көрүндү мага. Адам бир нерседен качкысы келгенде эч нерсени эстегиси келбей калат эмеспи? Ал дагы эсинен чыгарганга аракет кылды. Бирок өчөшкөндөй тепчий караган көз караш эч эсинен кетпей койду. Аз убакта Айдарды анын кишилери изилдеп баштады. Ошол эле күнү кечинде болгон маалымат Сулаймандын столунда жатты. Сулаймандын көзүнө Айдар дагы балдар үйүндө болгон илинди. Асманды алган балдар үйүндө болгон экен. Демек шектенүүсү бекер болбогон экен. Шалдайып отуруп калды. Ал кызды алып жатканда агасы бар экенин чын эле билген эмес. Кийин билди. Айдар изине түшкөнүн да билди. Жок, силер аны таба албайсыңар, деди өзүнө өзү. Кыз сүрөт тартып отурду. Көзүн көтөрүп сыртты карады. Кеч кирип калган экен. Атасы күтүп жатканын эстеди. Тез жыйналып машинасына отурду да үйгө келди. Атам келдиби? Деди үй кызматчысынан. Жок, келе элек. Айжан кайда? Апасы менен бир жака кетти. Адатынча экөө конокко кеткен экен. Апасы ар дайым Айжанды ээрчитет. Ага деле капа болбоду. Болгону кезектегидей жүрөгүн бир нерсе кырчып өткөндөй болду. Эшик ачылып атасы кирип келди. Атоо, эмне кеч келдиң? Билбейм кызым, иштерим бар болчу. Кыз менен ата маңдай тискей отурду. Сулайман кызды маңдайынан өөп койду. Чет өлкөгө окуу тууралуу айттым эле, кызым. Ооба, бирок сен мени эч кайда барбайт дегенсиң. Келечегиң үчүн чет өлкөгө окуган жакшы эмеспи, кызым? Ата, мен бул жакта эле окуйюн, чындап көңүлүм жок. Сен дагы бир жолу ойлонуп көрчү. Апам дайым мени чет өлкөгө кетиргиси келчү, а сен жок дечүсүң. Эмне болду? Сен анда кичине элең, азыр чоң кыз болдуң. Мен сага ишенем, кызым. Кыз ойлуу отуруп калды. Эч кеткиси жок эле. Бул үйдү, бул шаарды жакшы көрчү. Бирок так кесе атасына кетпейм деп айта албай койду. Сулайман мунун баарын билип турду. Ошентсе да аргасыз болчу. Асманды чет өлкөгө кетириши керек. Социалдык тармактарга катталгансыңбы, кызым? Жок, катталба, кереги жок. Сиз бүгүн башкачасыз. Мен аябай чарчадым, кызым. Өмүр бою жүрөгүңдө жүк көтөрүп жүргөндөй жашаган оор эле. Көп күнөө кылдым, көп кишиге залал кетирдим. Мен өз жашоомдо такыр мындай болот деп ойлочу эмесмин. Мен сүрөтчү болчумун. 5 тыйыны жок сүрөтчү элем. Бирок колума бир күнү ийгилик келди. Бир күнү колума бакыт келди. Алар чындап меники эмес экенин билсем да, аларды меники деп ойлодум. Ата? Кызым, артыма карасам бир гана чоң шедевр жаратыптырмын. Ал сен. Келечегиң бар, талантың бар. Мендей орто заар таланттуу эмессиң. Ошол үчүн сен дагы окушуң керек. Ата, сиз бир аз ичипсиз, Ооба, бирок апаң айтпа. Ден соолугуңузга болбойт да сиздин. Билем, бирок бүгүн эч ким келди. Сен апаң айтпа, мен жатып калайын. Макул. Сулайман өз бөлмөсүнө бет алды. Кызы аркасынан карап турду. Ата, мен сени абдан жакшы көрөм.
Сулайман укту, ыйлагысы келди. Кызды алып жатканда эч кимге билгизбейм. Бул сырды эч ким билбейт деген. Бир өмүр сактап жашады. Кызынын сизди жакшы көрөм деген сөзү бардык азапты жууп кетти. Периштем, деди ичинен. Ата, мен көрдүм ал кишини. Оңой менен жеңиле турган адам эмес. Кыздарым бар, деди. 2 кызы бар экен. Бири Аруке менен жашташ. Айдар, балким ал биздики эмес. Жок, ал адамдын көзүнө тиктегенимде көздөрүн ала качты. Шашкалактап кетти. Бир жашырганы бар. Куду ичине жалын түшүп кеткендей экөө тең кыйналып жатышты. Эрнис эртеси кайра көргөзмөгө барды. Кайра баягы сүрөттүн жанына турду. Аны байкаган көргөзмөнүн уюштуруучусу басып келди. Сиз бул сүрөткө аябай кызыгып калдыңыз. Ооба, балдарымдын бала чагын эстетти. Ошондон. Ооба, бала чак сонун кез эмеспи? Тарткан кызга жолуктуңузбу? Жок, жолуга албадым. Анда телефонуңузду берип коюңуз, мен сиздин сүрөткө кызыгып калганыңызды айтып, кааласаң байланышты берип коем. Асман бул жерге көп келет. Мейли, жакшы болот. Эрнис чөнтөгүнөн телефонун алып, номерин берейин деп жатканда, тиги киши токтотуп койду. Керек болбой калды, тигине Асман өзү келе жатат. Жаш кыз келе жатты. Алакандары тердеп, жүрөгү дүкүлдөп кетти Эрнистин. Кыска күрмө, бутунда спорттук бут кийим, бойлуу экен, чачтары түз. Арукеники бир аз тармал эле да, жүзүн даана карай албай жатты. Бир сүрөттү карап турду да бурулуп түз эле 2 адам турган жакка басты. Кандайсың, Асман, деди тиги киши. Жакшы байке, өзүңүз? Бул адам сен тарткан сүрөттү жактырып калды. Сени менен таанышам деп жүрдү эле. Ошондойбу? Кыз түз тиктеди. Эрнистин жүрөгү жарылып кете жаздады. Мончоктой жылтыраган тептегерек көздөрү өзгөрбөптүр. Каштары, мурду, апакай жүзү бул Аруке болчу. Нес боло тиктеп тура берди. Асман ак чач бойлуу адам өзүн түшүнүксүз тиктеп турганына таң кала түштү. Бир саамга тиктешип калышты. Адамдын көздөрүндө терең кайгы бар болчу. Аруке, деди Эрнис көмөкөй кургап. Ичинен кыйкырды. Айтып алдым деп чочуп кетти. Эмне болду сизге? Мен... Эрнис дагы деле турат. Бир нерсе айтайын дейт, акылына эч нерсе кирбеди. Мен тарткан сүрөт... Ооба кызым, бул тарткан сүрөт мага жакты. Булар кимдер? Билбейм. Кичине кезимде бир китептен көрсөм керек. Жөн эле отуруп тартып койгом. Атам аябай жаккан үчүн бул көргөзмөгө койгонбуз. Мындагы 2 бала китептен көрдүм дедиңби? Ооба, же окудум бекен, эсимде жок. Эрнис чарасыз тиктеп турду. Эсинде эч нерсе жок. Дагы сүрөттөрүң барбы? Мен да сүрөт тартам. Көп эле? Асман, аркасынан бирөө чакырып калып, кыз аны көздөй басты. Эрнис туруп калды. Эч нерсе деген жок. Сүйлөй албады. Токтото албады. Мен көрдүм аны. Кимди? Арукени. Айдар чакчайып тиктеп туруп калды. Оозундагы чайга чакап да кетти. Сен аны мага азыр айтып жатасыңбы? Кайсы жерде? Кана, жүрү, ата. Кайда барасың? Отур. Ата, кайдан көрдүң? Албы же ал эмеспи билбейм. Эрнис калп айтты. Асман деген кызды көрдүм. Сүйлөштүм, жанында турдум. Эй, сен титиребей өзүңө келчи. Ал эмеспи деген эмне деген сөз? Сен өз кызыңды тааныбай калдыңбы? Айдар чын эле колдорун караса титиреп туруптур. Деми буулуп кетти. Галстугун алып ыргытты. Көөдөнүндөгү муштум эт жарып чыкчудай дүкүлдөйт. Айдар, менде толтура суроолор бар. Биринчи ошолорду чечүү керек. Туура, ал биздин Аруке болушу мүмкүн, бирок сен эч нерсе кылбайсың. Сен бул жөн эле турасың, түшүндүңбү? Мен кызыма жакындашканга аракет кылам. Ата, эмне деп жатасың? Болгону 4 жашта болчу ал. Бала бул жашта эмнени эстейт? Эмне эсинде калат? Тарс деп биз сенин атаң менен агаңбыз деп айта алабызбы? Кыздын жашоосунун астын үстүн кылып алабызбы? Баарын шашпай отуруп ойлонуп чечишибиз керек. Ата, эмне деп жатасың? Сен түрмөдө отурганда ал кызга мен ата да ага да болдум. Мен аны сенден жакшы билем, ал мени көргөндө баарын эстейт. Айдар, сен ага да мага да ата болгон жоксуң. Биздин атабыз да энебиз да болгон жок. Түштөн кийин келип алып ээлик кылба. Сен кызың тууралуу эч нерсе билбейсиң. Мени унутуп калды деп жатасыңбы? Эч унутпадым. Буркан шаркан түшүп кетти жигит. Атасына өмүрү айтпайм деген сөздөр оозунан чыгып кетти. Жылдар бою чогулткан ызасы, жоготуулары,
эми жол тапкандай сыртка шиленип жатты. Болгонун кыйкырып алып сыртка чыгып кетти. Эрнис отурган жеринде нес болуп кала берди. Асманды чет өлкөгө окууга жиберем, деди аялына Сулайман. Алыс эч кайда жиберчү эмес эле. Аялы таң кала түштү. Эмне болду? Окусун дедим, эл көрсүн, жер көрсүн. Ошол элеби себеп? Шектене сурады. Сулайман үшкүрүп отура калды. Ичиндеги бурганакты бөлүшпөсө болчу да эмес. Анын агасы келди. Эмне? Акырын агасы келди дейм. Сен атасы издегенде эле бардыгы бүттү деп айтпадың беле? Баарын бүтүрдүм, эч шеги жок дегенсиң. Ооба, бул жолу агасы келди. Көздөрү окшош экен. Тимде иштейт экен. Тың жигит көрүндү. Эгерде бир шек билсе, андан көрө шаардан алыс жиберишибиз керек. Чет жакта асманга жакшы болот, бизге да тынч. Сулайман, аялы ага карап турду. Асман ал үчүн баарынан кымбат экенин билчү. Кээ бир убакыт болот жакын адамыңа жаныңды бергиң келип турса да, анын дартын өзүңө ала албайсың. Күйөөсүнө канчалык оор болуп жатканын билип турду. Бирок эч нерсе дей албады. Жакшы болот баары, деди жөн гана. Албетте, сен капа болбо. Ата, сен кечир мени. Жат төшөгүңө. Мен токтоно албай кеттим. Мен жылдар бою Арукени табам деп жашадым. Биздин жакындыгыбызды сен түшүнбөйсүң. Анан өзүм чечем дегениңе көп нерсе оозумдан чыгып кетти. Мен сени, ал менин да кызым. Жаман ата болсом да менин кызым, ушуну унутпа. Макул, сен айткандай болсун, бирок бир жолун таап мен аны көрүшүм керек. Жок дегенде алыстан. Кайсы жерде, кайсы факультетте окуурун билдим. Эртең. Рахмат ата. Экөө тең оор түн эле, экөөнө тең. Эртеси эле айтылган окуу жайдын короосунда Айдар машинасында отурду. Мынча элдин арасынан кантип таанышын деле билбейт. Сулайманова Асман, психология факультети деген нерсе бар акылында. Шарт түшүп окуу жайга кирди. Ар бир басыгы оор боло баштады. Башы айланып жатты. Жер таяна отуруп калды. Азыр Аруке алдынан чыгат. Анан эмне дейт? Ага канткенде катуу сагынганын, издегенин айта алат. Жүрөгүндө коркуу турду. Тааныбай коет деп ойлоду. Бир туруп жолукпай эле кетип калгысы келди. Өзүн колго алып экинчи кабатка көтөрүлдү. Топтошкон эл. Кимисине көз токтоторун билбеди. Акыры аты, фамилиясы менен издеп жүрүп тапты. Асман, сени бир жигит издеп жүрөт, деди кыздардын бири. Ким экен? Кафедра жакта бирөөдөн сурап жатканын уктум. Кызык, ким болду экен? Сүйлөнүп бара жаткан Асман тык токтоп калды. Ошол учурда Айдар басып келе жаткан. Тетиги жигит. Кыздар кызыктуу нерсеге күбө болчудай жапырт карап калышты. Асман бою узун, кара каш, кара көз жигитке утурлай басты. Сиз мени издедиңизби? Айдар тааныш үнгө жалт карады. Алдында турат Аруш. Жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Өзгөчө кыз болуптур. Көздөрү мурункудай экен. Чоңоюптур. Эч тааныбады. Ушуларды ойлоп жиберди. Сиз мени издедиңизби? Издедим. Көп болду. Мен сени издеп дагы бир нерсени айтайын десе эле ыйлап жиберчүдөй эриндерин кымтый берди. Тамагына таш тыгылып калгансып, көзүнө жаш каканактап, аны токтотконго аракет кылган сайын кызарып. Эмнеге издедиңиз? Өзүн колго ала албай баратканын билгенде шарт бурулду да тез басып качып жөнөдү. Эшикке чыгаар менен машинасынын жанына келип энтиге дем алды. Буркурап ыйлап жиберди. Ушунча издеген карындашынын көздөрүндө чоочуркоо турганы баарынан оор тийди. Унутуп коюптур. Эмне кылсын, бала болчу. Өтө кичине эле деп өзүн жооткоткону менен ичи туз куйгандай ачышып жатты. Мени унутпайт деген бир сокур ишеним бар эле анда. Ыйлап эс алып алгандан кийин жүзүн жууп келди. Кетип калса эле Арукесин кайра жоготуп алчудай сезим боло берди. Ойлору менен алышып жатып карындашы сыртка чыкканын байкады. Ал кантип унаасына отурганын, от алдырып жатканын карап турду. Ар бир кыймылы тааныш болчу. Ал кыялында Арукени дал ушундай сүйкүмдүү кыз болот деп элестетчү. Атасы да бойлуу, өзү да бойлуу болгон үчүн Арукенин да бою узун болот деп ойлочу. Дал өзү элестеткендей болуптур. Мынакей, жапжакын турат, жүрөгүнө ушунчалык жакын, бирок жакындай албайт. Кыз жөнөгөндө аркасынан жөнөдү.
Ал биринчи атасынын устаканасына барып, кийин үйүнө барды. Айдар аркасынан жүрө берди. Аруке кайсы жерлерде болот, кандай жашап жатат, эми бүт билет. Билген сайын колу буту байланып жатканын сезди. Бактылуу болбосо да ишенимдүү, бардар, жакшы турмушта жашап жаткан экен. Мунун баарынын бырын-чырынын чыгарып кыздын жашоосун бузганга мүмкүнбү? Бактылуу жашоосу бар экен. Ага чындыкты билдиргенден кийин ага ушундай жашоо бере алабы атасы экөө? Ал көнгөн жашоону, көнгөн чөйрөнү, алып көнгөн сүйүүнү бергенге мүмкүнчүлүгү жетеби? Айдар эми гана атасынын абалын түшүндү. Анын колун байлаган, тилин байлаган нерсе азыр Айдардыкында байлап турган жокпу? А бирок кантип эч нерсе болбогондой жайына койгонго болот? Жанынын жарымы ушул шаарда жашап, ушул аба менен дем алып жатканын билгенден кийин кантип? Кечинде келген кебетесинен эле билди атасы. Эч нерсе сураган жок. Экөө тең ичинен тынды. Бир нерсе деп сүйлөшө алышпады. Күндөр өтүп жатты. Бир күнү окуусу боюнча чет өлкөгө кетип жаткан визасында маселеси бар тизмелерди карап отуруп, Сулайманова Асман деген ысымга көз урунду. Кечирип коюңуз, дагы уруксаатыңыз жок келдим, деди ал Сулаймандын кабинетине катчысынын чырылдаганына болбой кирип барып. Айгуля бизди жайыбызга кой, деди токтоо гана Сулайман. Эшик жабылды. Эки эркек бирин бири тиктешип туруп калышты. Мен Арукенин агасымын, деди энтиккен Айдар. Тиги кишинин көзү да жүзү да былк эткен жок. Кыздын ысымы Асман, деди токтоо гана. Урдум сенин асманыңды, жериңди. Ал Аруке менин карындашым, деди зырынган Айдар. Жигит, эмоция калтырып жатасың. Айдар өзүнө келе түштү. Токтоо көздөр ага акылдуу карап турду. Айдар демин басып отура калды. Сиз чет өлкөгө кетирип жатыптырсыз. Тизмеден көрдүм. Бизден алып качып жатканыңарды билем. Качып кайсы жерге барасыңар? Аруке залал көрө турган адамдардын эң акыркы тизмесинде бизбиз. Бир тал чачына зыяныбыз тийбейт. Алыстан көрүп жүргөнгө да макулбуз. Ортодон 17 жыл өттү. Ал мени тааныган жок. 4 жаштагы наристенин кантип эсинде калсын? Силердин үй бүлөм ата-энем деп билет. Менин периштем 4 жашына чейин да ата-энесиз чоңойду. Анын эң жакыны, атасы да энеси да мен болчумун. 10 жаштагы өспүрүм гана бар эле жашоосунда. Башка адамдарга туш келип калышы мүмкүн эле, бирок насип экен. Өз кызындай караган адамдарга туш келиптир. Бир жума аркасынан жүрдүм, анын канчалык бактылуу экенин көрдүм. Шүгүр, дедим. Мен экинчи жолу анын жашоосунун таш талканын чыгара албайм. Анчалык акмак эмесмин. Болгону качырбагыла бизден. Жигит, мен... Айдар Сулайманды тике карады. Менин барым жогум Аруке. Буга чейин да ошондой болчу. Мындан кийин да ушундай болот. Алыстан карап жүргөнгө, алыстан коруганга макулмун. Эгерде болбой эле кетирсеңиз аркасынан барам. Анда ал бүт чындыкты билет. Сулайман терезени тиктеп турду. Чаңкайган көк асман, бир булуту жок. Куду кызынын жашоосундай. Кызык, азыркы учурда менин барым жогум Асман. 4 жашында бул колдорумду кармады. Ишенимдүү жалжылдап карады. Ошол күнү мен ата болдум. Мен анын 2 дүйнөдөгү атасымын. Сенден кийин периште мага аманат болду. Өз кызым да бар. Азыр мага кимиси кымбат десе Асман дейт элем. Ооба, каны башка болушу мүмкүн, бирок жаның бирге болгондо каның эмне болуп калыптыр? Кабатыр болбо. Эгерде сөзүңө турсаң, атаңды да тизгиндей алсаң, мен Асманды эч жака жибербейм. Сөзүмө турам. Айдар туруп кабинеттен чыгып кетти. Акылдуу жигит экен, деди ичинен Сулайман көңүлү тына. Аргасызбыз ата, болбосо чет өлкөгө качырып жиберишет. Бир аз сабыр кылганга аргасызбыз. Андан кийин эмне болот? Билбейм, бир айласын табам. Дагы да өзүң чечтиң. Ата, койчу, бул жерде сен же мен деген сөз барбы? Биз үй бүлөбүз. Сен же мен, айырмасы кайсы? Айырмасы бар, уулум. Сен аны ата болгонуңда түшүнөсүң. Менби? Ата болбойм мен. Айгерим үйдөгү телефонго 100 жолу чалды. Сага чалсам албай жатат, деди. Байкуш кызды канчага чейин тызылдатасың? Темабыз башка азыр, ата. Балким өмүр бою бул тема бүтпөйт. Кыз сени өмүр бою күтөт деп ойлосоң жаңылышасың. Ата, менин жаңылыштыгымды кайталаба, Айдар. Аял сүйсө өмүр бою сүйөт деген кепилдик жок. Бир күнү сенин апаңдай басып кетет.
куду мендей өмүр бою өкүнүп калба деп айтып жатам. Силерде кайдагы сүйүү болуптур? Бириң үйлөнгөндөн кийин башканы сүйүп калыптырсың. Экинчиң таарынып өз баласына да кылчайбай дүйнөнүн башка бурчуна кетип калды. Ушулбу сүйүүңөр? Андай сүйүүгө мен анда азыр эле кол койдум, штамп бастым. Кереги жок мага андай туруксуздуктун. Айдар катуу кеткенин сезди да токтоп калды. Бирок бир топко атасынын жүзүнө карай албады. Кайра кечирим сурайбы? Эмнеге? Мындай караса ата-энесине таарынычы жок сезилет. Бирок бир ыза бар. Тереңде, жүрөгүнүн бир бурчунда жаткандай. Вулкан сымал атылганга даяр турган бир чоң ызасы бар эле. Акылга салып ызасын басканы менен турганы турган. Муну азыр даана сезип турду. Кыздын эч кабары жок болчу. Ал үчүн кандай айыгышкан согуш болуп жатканын деле билген жок. Аны издеп келип эч нерсе дей албай качып чыккан жигитти кээде таң кала эстеп койгону болбосо, аны да эстен чыгарып койгон. Күндөрү бейпил, шаңдуу болчу. Жашоодо эки аты бар эле, экөө тең аны мүнөздөп турчу. Арууке дегендей аруу дүйнөсү бар эле, асман дегендей чаңкайган көк асмандай кабагы дайым жарык жүрчү. Бирок бир күн келди, анын асманынын да аруу дүйнөсүнүн да бырын-чырынын чыгарган. Бүтүндөй жашоосу өзү сүйүп көргөн сериалдарга окшогон бир күн келди. Бир күнү сиңдиси Айжан көздөрү шишип, эмне кылаарын билбей жүргөнүн байкады. Эрке кыз эле. Айжан, сага эмне болду? Эч нерсе, деди ал бурк эте. Кана мени карачы, сен ыйлаптырсың. Жайыма койгулачы баарыңар, деп өз бөлмөсүнө кирип кетти. Асман ойлонуп калды. Бир маселеси бар. Аны эч кимге айта албай жаткан сыяктуу. Бирок апасына айтчу эле. Аркасынан бөлмөсүнө барды. Кел сүйлөшөбүз. Атам менен апамдан жашырган нерсе экенин билдим, бирок мага айта аласың да, туурабы? Мен жаман иш кылдым. Эмне кылдың, жаным? Жаным деген сөздү ушунчалык чын дилинен айтты эле Айжандын жүрөгү эрип кетти. Эжесин кучактап шолоктоп жиберди. Амир, эмне болду Амирге? Мени алдап кетти. Азыр ал башка кыз менен жүрөт, мени оюнчук кылып таштап кетти. Кел мага, деди Асман. Кучагына алып сооронгончо күтүп турду. Эмне кылайын деп жатасың? Андан өч алам. Сен 17 гана жаштасың, болгону 17. Алдыңдан дагы канча Амирлер чыгат билесиңби? Өзүңдү анчалык кыйнаба, сен андан да мыктысына жолугасың. Амирди сүйөм мен, эже, түшүнөсүңбү? Ал тиги кыз менен жетелешип көзүмдүн алдында басып жүргөндө өлгүм келип жатат. Жок, мен андан өч алышым керек. Ичимде бир нерсе мени куйкалап бара жаткандай сезилип жатат. Мен чыдай албайм. Асман ары да айтып, бери да айтып токтото албады. Өзүнө зыян кылбасын деп түнү менен аңдып жатты. Ата-энесине айтып аларды беймаза кылгысы да келбеди. Айжан болсо түшүнүксүз өзгөрүп бара жатты. Бир күнү күлүп, бир күнү ыйлап, өзү да алсыз неме арыктап да бүттү. Асман биринчи жолу жакшы көргөн адамына жардам бере албай карап туруу эмне экенин түшүндү. Каргашалуу күнү сыртка чыкса, машинасынын жанында сиңдиси турган экен. Үйгө баргым келген жок, Асман. Бир аз сени менен болгум келди, деди ал. Макул, кайсы жака баралы? Тамак ичелиби? Жок, эч ким жок жерге баргым келип жатат. Түштүк магистралда кетип бара жатышкан. Бир кезде Айжан машинаны мен айдайм деп баштады. Жок, сага рулду бере албайм. Асман, бер дедим. Жиндүү болбочу. Мен айдап эле жүрөм го, эмне болду эми? Бир жолу машинаңды аяйсыңбы? Аяган жокмун мен. Аяп жатасың. Көкбет кыз эле. Акыры макул кылды. Рулду алмашып алгандан кийин Асман акырын эскертип жатты. Айжан, акырын айда, макулбу? Макул, Асман, деди кыздын көздөрү ойноктоп. Бирок бир аздан кийин ылдамдыкты көбөйтө баштады. Ушул учурда апасы чалып калды. Кайдасыңар, деди ал кыжырык эле. Ага жооп бергиче Асман машина кандай ылдамдыкта кетип бара жатканын көзү чала калды. Айжан, жиндисиңби? Акырын айда. Коркпочу, бул жакта эч ким деле жок го. Айжан, азайт дейм, келе согуз, токтот дедим. Токто, Айжан, дедим. Бирок кечигип калышкан эле. Алдынан жаш келин жөө адамдар өтө турган жолдон өтүп бара жаткан. Айжан тормозду тепти, бирок жетишпей калды. Көз алдында калган нерсе Асмандын чакчайган көздөрү эле. Келин оорап алда, деди врач чыгып. Асмандын тизеси бүгүлө берди. Айжан ыйлап жанында эле. Ошол кезде атасы менен апасы жетип келишти. Атасы Асманды кучактап, апасы Айжанды басып жыгылды. Кандайча болду?
Айжан мен айдайынчы деди. Мен макул болбошум керек эле, бирок ошол учурда апам чалып калды. Айжан катуу айдап баратканын байкадым, бирок токтотконго жетишпей калдым, деди үнү өчкөн кыз. Эми эмне болот ата? Оор абалда дейт. Эмне болмок эле, өз күнөөсүн көтөрүш керек. Айжанга өзүңө кел кызым, эркеликти ташта деп канча айттым. Аягы ушундай бүтмөк. Сания күйөөсүн жалт карады. Айжан кичине, рульда мен болчумун дейсиң Асман. Бардык күнөөнү өзүң мойнуңа аласың. Бул иш чечилгиче. Айжан кичинекей, бул нерсени көтөрө албайт. Сания. Эмне Сания? Өз кызың бул. Айжан өз кызың. Адам өз баласын жамандыкка кыябы? Керек болгонун баарын жаса. Бул ишке Асман жооп бериши керек. Айжанга эч нерсе жолотпойм мен. Менин кызым ал жерде жок болчу. Апа менчи? Мен сенин кызың эмесминби? Эмнеге мен, деди Асман жаштуу көздөрү менен. Акыл менен, күч менен сакталып келген нерсе атылып кетти. Сания болору болсун деди. Оозу ачылбай келген ириңден, жан дүйнөсүн жеп келе жаткан нерседен биротоло кутулгусу келди. Мейли чындыкты билсин. Балким мындан ары баары өз ордуна келип калаттыр. Асман чындыкты билсе, Сулаймандын сүйүүсү өз кызына ойт балким. Аялдык ичи тардык кээде бардык нерсени жеңип кетет. Бул жолу да ушундай болду. Аял өзүн кармады да Асмандын көздөрүнө тике карады. Мен сени төрөгөн эмесмин. Сен биздин кызыбыз эмессиң. Сен башкасың. Акмак. Сулайман аялын жаакка чапты. Жүрөгү көп жылдан бери ооручу эле сол тарабы чымыратып бара жатты. Сен эне эмессиң. Сен Айжанга жакшы кылып жатам деп ойлоп жатасың. Жаңылышасың. Эң оор жазаны. Менин Асман, сен менин кызымсың, кулак салба. О Кудай. Бутунун алы кетип, тили көмөкөйүнө батпай бара жатканын сезди. Күп жыгылды. Чырылдап үстүнө түшкөн аялын, Айжанды көрдү. Дирилдеп, эмне кыларын билбей турган Асманын көрдү. Көз алдында анын суроолуу көз карашы калкып калды. Асман ооруканадан чуркап чыкты. Кайда чуркаарын билбейт, эмне кыларын билбеди. Көөдөй кара түндө жөн эле басып жүрө берди. Апасы эмне деп жатат? Мен сени төрөгөн эмесмин. Сен биздин кызыбыз эмессиң, сен башкасың. Кантип ал башка болушу мүмкүн? Башканын баласын ушунчалык сүйсө болобу? Апасы макул, бирок атасы мүмкүн эмес деп жатты. Ичинде чырылдаган бир үн жанды албастап, мүмкүн апаң сага качан апа болду? Ал Айжандын апасы болду. Сен жалгыз чоңойдуң. Акыры бул чындыкты мойнуңа ал Асман деп жатты акылы. Түндү жарап бакырып жиберди Асман. Айдар чочуп ойгонду. Таңга маал болуп калыптыр. Уйкусу ачылып кетти. Телефонун алып барактай баштады. Медиа магнат Сулайман Абиров оор абалда дегенди окуп жүрөгү шуу этти. Дароо атасынын бөлмөсүнө барды. Ал туруп намазын окуп жаткан экен. Ата, муну карачы. Атасы окуп чыкты да дароо кийине баштады. Кайда ата? Ооруканага Арукеге. Сен кайсы ооруканада экенин бил, жүрү тез, бети колуңду жуу, кеттик. Ошону эле күтүп тургандай телефонуна билдирүү келди. Абалым оор, тез кел дептир Сулайман. Айдар кызды устаканасынан тапты. Бүк түшүп жатып уктап калыптыр. Ичи эзилип кетти. Бөбөк кезинде жүзү кандай күнөөсүз болсо, азыр да ошондой эле. Болгону анда бармагын соруп уктачы. Ойгонгуча күтүп отурду. Асман маңдайында турган бейтааныш жигитти көрүп чочуп кетти. Сиз кимсиз? Менден такыр коркпо. Кимсиз? Атаң айтты, бул жерде ачкычында берди. Ал сени күтүп жатат. Элдин баары сени издеп. Атам менен таанышсызбы? Таанышмын десем да болот. Ал ооруканада. Маанилүү сөзүм бар деди, сени күтүп жатат. Барбайм мен, деди бурк эткен кыз. Көздөрүнө жаш тегерене түштү. Макул, кайда баргың келип жатат? Көңүлүң эмне кааласа, кайсы жерди айтсаң ошол жерге алып барам, деди Айдар безелене. Кыздын көзүндөгү үмүтсүздүктү көтөрө албайт эле. Мен эми кайда барарымды деле билбейм, бара турган жерим жок, мен жалгыз калдым. Үйүн, Айжанды, апасын эстеп башын чайкады. Ал жака барбайт. Көзүн жумуп алды. Мен сени бир үйгө алып барайын. Эч ким сенин тынчыңды албайт. Атам бар, ал күзөтчү болуп иштейт, үйгө көп келбейт. Азыр кыйналып турасың, түнү менен уктаган эмессиң го. Азыр үйгө алып барайын, тамак ич, укта, калганын кийин ойлоносуң. Кыз көпкө Айдарды тиктеп турду да эч сөз айтпай башын ийкеди. Чындыгында азыр ага баары бир болчу. Бул жигит алдап барып өлтүрүп салса да баары бир эле. Нес абалдан чыга албай жатты. Экөө Айдардын үйүнө келишти. Тыкан чарбагы бар тыпырайган үй экен.
Бөлмөлөрү да кенен, жарык сезилди. Бир жайлуу жерге туш болгондой кыз жеңилдене түштү. Сен отуруп тур, сага чай даярдайын. Айдар ашканага кирди да атасына телефон чалды. Ата, ал биздин үйдө. Үйгө кел десем макул болду. Ким? Аруке, ишенесиңби, ал азыр биздин үйдө. Ата, сен келе кал. Жок, жакшысы анан кел, уктап эс алсын. Чочутуп албайлы, деп Айдар карбаластай берди. Кыз үн катпай бир чыны чай ичти да көрсөткөн бөлмөгө кирип уктап кетти. Эч нерсени ойлогусу келген жок. Дайымкыдай түшүнө аркасына кичине кызды көтөргөн өспүрүм кирди. Сулайман оор абалда жатты. Асманды бир көргөнгө баарын түшүндүрүп айтканга жетишсе болду. Жанына кол алдында иштеген ишенимдүү адамын чакырды. Машинага урулган келин эмне болду? Бир аз жакшы, бирок сүйлөшө элекпиз. Арыз жаздырбаганга аракет кылабыз. Сиз биз тууралуу ойлонбоңуз. Керектүү нерсенин баарын жасагыла. Врачтарды чакыртып, дары-дармегин. Макул, Айжан кайда? Ыйлап отуруп эсин жоготуп койду палатада. Апасы жанында отурат, камсанабаңыз. Асманчы? Асманды сиз тапшырган жигит тапты, үйүнө алып кетти. Кабарлаштым, ал жигит Асман эч нерсе деп сүйлөгөн жок, тамак ичирдим, азыр уктап жатат, деди. Айдарды чакыр, ага эч нерсени айтпасын. Мен өзүм түшүндүрөм, бул менин аталык парзым, деди деп айт. Эч үн катпасын. Энтигип сүйлөп жатты Сулайман. Ар бир дем алышы оорлошуп баратканын сезип жатты. Ата бала уктап жаткан кызды тиктеп көп убакыт отурушту. Бул убакта жаткан кыз алардын Арукеси болчу. Эчен жыл мурун тагдырдын буйругу менен ажырап калышкан. Мына маңдайында уктап жатат. Мындан башка бакыт барбы? Мейли, ал мурдагыдай ата дебесин, абака дебесин, болгону жашасын. Эч бир нерсе жүрөгүн оорутпасын. Жашоосу караңгы болбосун. Алыстан карап Аруке бар экенин билип, ага шүгүр кылып жашоо жетет экөөнө. Экөө тең ушуну ойлошту. Алар кыз чындыкты билбейт деп ойлоп жатышты. Сиңдисинин жол кырсыгына кабылганын, анын жанында Аруке болгонун гана билишчү. Эми эмне болот, деди шыбыраган Эрнис. Билбейм, уктап турса атасын алып барам, деди Айдар да шыбырап. Эрнистин жүрөгүнө бирөө бычак сайгандай сезилди. Дагы да болсо Арукенин өзүнөн башка атасы бар экенин кабыл ала албай койду. Айдар атайын баса белгилеп айткандай олурая карады. Бирок ал эч нерсени байкаган жок. Жөн эле карындашын тиктеп отурду. Кыз акыры ойгонду. Көз албай тиктеп отурган эки адамды көрдү. Таң калды. Алгач кайда жатканын да билген жок. Бир топко көзүн ачып жумуп жатып башынан өткөн окуяны эстеди. Бул менин атам, деди Айдар. Кыз башын ийкеп саламдашты да Эрнисти карап калды. Мен сизди көргөм. Сиз сүрөт көргөзмөсүнө келгенсиз. Ооба кызым, мен. Силер кимсиңер? Сиз дагы мага университетке келип кайра кетип калгансыз. Силерге менден эмне керек, деди кыз коркунуч толгон көздөрүн албай. Эч нерсе, коркпо. Аруке биз, деп келе жаткан Айдардын сөзүн кескин бөлдү кыз. Кайсы Аруке? Менин атым Асман. Асман, адаштым мен. Бул жолугуунун баары бекер эмес. Демек силер мен тууралуу, менин мурунку жашоом тууралуу билесиңер. Эрнис менен Айдар бирин бири карап калышты. Ошол учурда телефон чалуу келди. Айдар сүйлөштү да телефонду койду. Атаңдын абалы оор, сени тез алып барышым керек. Калганын анан сүйлөшөбүз.